Берүүбүздү улантабыз кадырман теле көрүүчүлөр, түз эфир катарыбызга жаңыдан кошулуп калган болсоңуздар, дагы бир жолу кутман таң жана майрамыңыздар менен демекчибиз. Бүгүн улустун улуу күнү Нооруз майрамы бардык өлкөбүздүн бардык бурчунда майрамдалып, аны менен катар биздин таң маанай берүүбүздө дагы түз эфирде сонун майрамдык чыгарылыш болуп атат. Ооба, студиябызда кадырлуу конокторубуз бар, тааныштырып өтөлү. Таяк тартыш федерациясынын башкы калысы, вице-президенти, улуттук даражадагы калыс Эркинбек Тезикбаев мырза жана ошондой эле калыс таяк тартыш оюну боюнча машыктыруучу Бактияр Абдыраимов жана ошондой эле таяк тартыш боюнча спорт чеберлери Азат Таштанбаев, Эмил Мүзүралиев. Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыздар менен, майрамыңыздар менен. Жакшы келип алыңыздарбы? Майрамдык маанайлар жакшыбы? Жакшы, абдан жакшы. Накей, өзүңөрдө Нооруз майрамыңыздар менен. Жок болсун. Ачып билели. Нооруз дегенде эле баягы алгач мынакей жогоруда айткандай сүмөлө, улуттук адамдар аны менен катар эле улуттук оюндарыбыз эске түшөт эмеспи? Анын сыңарындай мынакей таяк тартыш деп атабыз. Биздин тетиги Манас эпосунда дагы айтылгандай, ошондон берки келаткан улуттук оюнубуз. Мынакей буюрса өзүңүздөр кадыр артында айткандай 46 өлкөдө официалдуу түрдө, расмий түрдө ойнотулуп, буюрса жайылып аткан учур экен да. Бүгүнкү таяк тартыш оюну бүгүнкү Ноорузда канчалык деңгээлде ойнотулат, кайсыл салтанаттарда бүгүнкү иш-чарада таяк тартыш оюндары жүргүзүлөт, анан сиздердин федерация боюнча дагы кыскача маалымат айтып, жалпы журтчулугубузга тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Учурдан байталанып, бардыңарды бүгүнкү Нооруз майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул эми азыр бүгүнкү күндө таяк тартыш жерлерде болуп жатат. Ушу биздин федерациянын көпчүлүк мүчөлөрү ошол ар кайсы региондордо өткөрүп жатат. Бүгүнкү күндө мына азыр бул Фрунзе гипермаркетинде Алматинский көчөсүндө саат 12ден кийин ошол жерде этно оюндар боюнча чоң иш-чара жүрүп аткан экен. Ошол жакта барып өткөрөбүз. Аны мына мен жанымдагы Бактияр өзү ошол жакка ушу Кыргыздын улуттук кийим кийип алып, ошол жердеги башка этно оюндар менен кошо ушу биздин таяк тартышта болуп атат. Ошондой эле бүгүнкү күндө мына Супарадагы жыл сайын өтөт, Супара этно комплексинде. Ал жерде дагы ушул күндө иш-чара жүрүп атат. Андан тышкары мына бураки биздин үстүн күчү Аламин районунун Воронцовка айылында, Таш төбө айылында дагы азыркы күндө бул да жүрүп атат. Жумгал район Чаек центринде ал жакта дагы бүгүнкү күндө уже балдар иштеп жатышат жана ошондой жерлерде, ар кайсы жерлерде иштеп. Баткенде дагы Ак өргөдө. Баткенде да болуп атат. Аны Ак өргөдө ошо фок жана Газпром фогунда да ошол жакта дагы. Федерация тууралуу өзүңүз маалымат берип өтсөңүз, таяк тартыш федерациясы деп айтып атабыз. Кайсыл жылы түзүлүп, ошол оюнду жайылтуу боюнча иш-чараларды жүргүзүп турасыздар, Дайык болуп иштелип атат. Эми бул федерация боюнча айта турган болсок, биздин таяк тартыш федерациясы бул 2013-жылы баягы неофициальный болуп кирген, мындайча айтканда. Расмий эмес. Расмий эмес катары. Ал эми расмий катары ушул 2015-2016-жылда биз юридически баягы өзүбүздү кирдик официально. Ошондон бери 2015-жылдан бери уже таяк тартыш боюнча Кыргызстанда кеңири жайылып келатат да. Биздин Кыргызстанда бул таяк тартыш негизи көчмөн эл болгондон кийин, түрк элдери болгондон кийин бул илгертен берки биздин улуттук оюн катары эсептелет да. Анткени мына биздин ата-бабаларыбыз деле ушу биз бала кезде деле мындай ойноп жүрчүбүз, тартышыпчы. Ал убактарда азыркыдай момундай тактайды коюп алып анан кийин тартып атпайбызбы? Мурда болсо баягы таманга тийиштирип алып эле анан кийин ушундай тартчубуз да. Ал эми бул эгерде жалпысынан таяк тартышты каяктан келди деп айтканда, муну бул биздин тектеш туугандарыбыз якуттар, Саха-Якутия мамлекети. Муну 1928-жылдан бери булар ушул улуттук оюнду, мисалы үчүн, көчмөндөрдү улуттук оюнду булар спорт катары кабыл алган экен да. Өздөрүнүн улуттук спорт катары. Эми алар деле мисалы үчүн биз чылап таман менен таманга өздөрүнүн айтышы боюнча ушундай эле кыргыздын эле оюнда келген. Ар кандай
2 метр узундугу 2 метр эме менен тартышкан, тиги таяктар менен тартышкан кандай болуп. Анан ушул 2013-жылы булар ушул эл аралык федерация уюшулганда, ошонун ичине 2013-жылы эл аралык федерация уюштуруп, ар кайсы мамлекеттерге жайгызып, өздөрүнчө республикалык деңгээлде соревнования өткөрүп булар анан акырындык менен жайылта баштаган. Бүгүнкү күндө өлкөнүн бардык аймактарында ойнотулуп, аны менен катар жогоруда айтып өткөндөй чет мамлекетте дагы. Спорт чеберлеринен мисалы спортчуларыбыздан сурайлы деп атасың, мынакей Америка Кошмо Штаттарына чейин барып, байгелүү орундарды мынакей алтын курларды багындырып келип атат деп атабыз да. Ушул баягы беттеш деп коебузбу, таймаш деп коебузбу, ийгиликтер боюнча, сапар боюнча ал жакта кандай болду, балбандар менен күрөшүүгө канчалык деңгээлде оор болду, мырзаларын ойноксак. Азат мырза. Саламатсыздар, биринчиден майраңыздар менен. Барып келип буюрсам, айдын башына барганбыз. 1-нен 5-не чейин болгон. Америка өлкөсүндө Колумбус шаарында болгон. Аякта аябай чоң фестиваль болду. 78 түрдөн, спорт түрдөн оюндар өткөрүлдү. Ошонун арасынан таяк тартышта, международный эл аралык аты масс рестлинг деп аталат. Ошол жакта болду. Аяктан аябай күчтүү чеберлер келиптир, спортчулар. Канададан келишти, Америкадан болушту, Финляндия, Венгрия, Германия, ар түрдөн бүт эле өлкөлөрдөн келгенге аракет кылышыптыр. Аябай чоң турнир болду. Ал турнирдин деңгээли аябай жогору. Ал жыл сайын өтөт, уже 5-нчи жыл болду. Арнольд өзүнүн турнирлердин арасына киргизгенине жыл сайын мардайым өтөт. Дайыма деңгээли аябай жогору да. Өз соревнования жөнүндө кандай десем, мага абдан жакты, шаары да жакты, эли да жакты, жери да жакты дегендей. Азат мырза, бул оюн биздин улуттук оюн болгон үчүн аларда кандай баягы өнүгүптүр, балким кандай өздөштүрүшүптүр бул оюнду? Алардын өнүгүшү аябай эле күчтүү экен, анткени алардын өзлөрүнүн школалары бар экен, детский школа бар экен. Ошол таяк тартыш оюну боюнча, таяк тартыш оюну боюнча. Студенттер арасында ойнолот экен, чоңдор арасында ойнолот экен. Американын өзүнүн биринчилиги болот экен. Ар бир шаарда өтүп турат экен. Акыркы 2016-2017 жылы аларда аябай чоң алдыга кадам болуптур. Ошондо 33 штаттын ичинде уже официальный федерациялардын эмелери бар, школалары бар экен, мектептери бар экен. Ошол жакта өтүшөт экен. Бактияр агай, мынакей таяк тартыш деп атабыз, анан биздин улуттук баягы оюнубуз болгон соң эмне өзгөчөлүктөр керек? Баягы билегинде күчү болгондор эле бул оюнду ойноп кете бергенге болобу? Анан кандай өзгөчөлүктөрү бар? Эрежелери болобу, ыкмасы болобу? Ушул жөнүндө бир аз азын кеп кылсаңыз, анан көргөзүп та берсек агай. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Чакырганыңарга силерге рахмат, майрамыңар менен. Бул майраман аябай жакшы болуп атат эртең менен. Анан бунун өзгөчөлүктөрү биздин ата бабабыздан илгерки жоокерлик замандан менен келгенде бул мурда анда груша, штанга, гантель, гира деген түшүнүк болгон эмес ата бабабызда. Анда бул эки адам тартышканда, кармашканда аябай чоң күч болгон экен да. Денедеги адамдын денедеги болгон мышцанын бардыгы чоң иштеген да. Бул кичиги өзүбүзгө окшоп, кыргыз окшомунда карапайым көрүнөт да чындыгында. Бирок ичинде аябай чоң күч бар да. Бул канда кармаш уруш дейбиз, байбай самба. Так ошонун техникасы да. Бунун ичинде айкидо да аралашкан, борьбадагы, кармаш уруш күрөштөрү дагы айтыш мүмкүн да эмнеге депчи. Бул биринчиден хват, палканы кармаган күч аябай чоң күчтү талап кылат да. Ошо палканы кармаган киши эреңиште дагы, күрөштө дагы, самбада дагы, мушташта дагы аябай жакшы мушташкан экен. Биздин чоң аталарыбыз мурда эле билген экен бул нерсеничи. Бул груша деген нерсе бул темир тумур жок кезде эле ушул нерсе жоокер жоого 1,5 айда эр жеткен киши даяр болгон экен. Ушунун негизинде да. Баракелде. Жакшы. Азыр болсо балбандарыбызды, мырзаларыбызды даярданып, сонун бир оюн көргөзүп берсин деп даярдануусун өтүнөлү дагы.
Биз болсо эрежелерин дагы силер дагы өзгөрүп кармап көрсөңөр болот. Биз дагы көрсөк болот. Барпы, сен тартышып көрдүң беле? Мен көргөм, биздин университетибизде ушундай бир сынак болуп, улуттук оюндар боюнча. Анан таяк тартышып аябагандай оор. Сиз айткандай баягы таякты бекем кармабаса, мөөрөйдү алдырып жиберет экенсиң да. Ансары таякты кармагандан көп нерсе денедеги буттан башка чейин, даже чачка чейин болгон дене мүчөнүн баардыгы иштейт да. Аябай кыйын. Буюрса алдыда олимпиадалык оюндардын дагы тизмесине кирип калуусу мүмкүн деп атпайсызбы? Буюрса биздин спортчулар олимпиадага барып дагы бул спорттун баягы жеңүүчүлөрү болуп аталат экен да, Эми бул азыркы бүгүнкү күндө ушу 46 мамлекетте официалдуу түрдө федерация ачылып, ушул мамлекеттердин анын ичинен Латын Америкасында, мисалы үчүн Бразилия, Колумбияда, Мексикада деген бар дейм. Америка Кошмо Штаттын өзү, Канада, эми Европа мамлекетине келе турган болсок, мисалы ошол эле Голландия, Польша, Германия, Нидерландия деген мамлекеттерде бар. Ал эми биздин СНГ мамлекеттерине мисалы Россия, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстанда да бар. Жакында эми боло турчу оюндардан ушу Борбордук Азия мамлекеттери боюнча дүйнө чемпионаты болгон да, ошол жака биз катышабыз буюрса. Ошо апрелдин 19-нан 23-үнө чейин болот да, Ташкент шаарында болот. Мынакей улуттук оюнубуздун дүйнөгө жайылып атканы сыймыктуу нерсе да. Албетте. Анда мырзаларыбыз даяр болчу, Бактияр агай экөөбүз балким таяк тартышып көрөт. Сиздер төрдөн орун алып кабырашканча туруңуздар. Биз болсо мынакей Бактияр агай менен таяк тартыштын эрежелерин үйрөнөт эле. Бул биринчиден эле бул отуруу ыкмасын туура отуруш керек да. Отурганда бул боевой стойка деп коет. Бул боксовой стойкада отуруш керек деген. Отуруп көрөлү, түз, бел түз болуш керек. Ата-бабаларыбыз бир оор жүк көтөргөндө дагы белди эч качан күч белге күч берген эмес да. Күч салган эмес. Бел түз, отурганда о тизе көкүрөккө жакын отуруш керек. Мен кандай мындай кармайм багай? Ошо мындай кармайм. Иштен ошо биринчи кармаганда кызыл биринчи кызыл тарап силер кармаш. Кызыл кармайт, кызыл. Мисалы сен кармайсың да, бул жактан ичинен анан сырткы. Мен ичинен кармайм да. Демек кызыл тарап биринчи жагынан карап баштайт. Биринчи карап, каалаганда өзүнө кандай ыкманы жакшы аткарса, ошол кармайт. Таяктар ушунун таякты кармоо эрежеси атайын ушундай бир колду өйдө бир колду ылдыйнан кармаш керекпи же момундай кармап алсам да болот? Андай кармалганда болбой калат. Жарабай калат. Жарабайт. Ал ушулда эсептелген, ушулда кармаш керек. Анан кийин бул калыс че деген команд, белен че деген. Чеде уже тартып башташ керек. Кана башта тартып берейин. Кадимгидей тартып башташ. Күчтүү башталдан да, Че, башталды. Алым жетпейт а. Сага ишенебиз барпы? Тарт. Аябай эле тартып. Тартып эле. Өзүңүздөн көрүңүз. Тарт. Бара келди. Коштоп тургула. Сынбайт. Сынбайт. Я бали. Муну ары бери жылса да болот. Агай сиз тартып атасызбы же жөнүнө турасызбы? Мен жөнүнө кармап турам. Мен ыкма жасаган жокмун. Азыр мен уже ыкма жасасам, барып жеңип калам анда. Тарткыла. Мен азыр ыкма жасайм да. Бул аябай тартып атат. Сынагынын астында жаркылдап эле отуруп, мынакей кара күчкө. Мен оңго бара келди. Бул жамбашка алган ыкма сыяктуу эле да. Бул жамбаш менен чапкандай эле. Күрөштөрдө эле. Жамбашка чапкандай эле кетип калат. Өзүңдүн күчүңү өзүңө айкидо деп эсептеп койсок болот да. Өзүңдүн күчүңдү өзүң эле колдонуп койгон. Эгер сыртынан кармап калсак, могу кара жорго деп коебуз, биздин өзүбүздүн эле бийибиз бар, кара жорго деген. Ошол ыкмар аябай жакшы. Бул могу чыпалак кичкей болгон менен кишинин аябай күчтүү болот экен да. Ошо чыпалак тараптан. Чыпалак батыр деп атышпайбы? Ошол тараптан тартабыз да. Кара жорго ийин. Кара жорго деп коебуз. Могу чыпалак жактан тартып алып. Көрбөйсүңбү барпы? Кара жорго бийин. Мынакей бул ортодон кармаганда дагы, четтен кармаганда атайын тартуу ыкмалары бар. Четтен кармаса кара жорго менен тартыш керек экен, Бул кадимкидей эле биздин жагы кармаш уруш, только ошо жердеги. Ошол даярдыкта болуш керек киши. Болгон дене баш деп кой. Эгер турумай отуруп калсаң, мен түз тартчу болсом, уже кетип каласыңар да.
как прогиб сыяктуу могу аркага 6 метрге учат. Балдар көрсөтүп бере алат анычы. Балдар биздин камераларыбыз талкалайып. Анан агай, бул нерсеничи тартып атканда баягы жарат алып калган убактар болобу? Мисалы, туура эмес тартып калса. Болот. Тизеге тийип. Мышца үзүлүп кетет, кол чортсунуп кеткен учурлар, бут сынып кеткен учурлары көп болгон. Дүйнөлүк чемпионаттарда мындай көп көрдүк да, сынат. Андагай тарамыш үзүлүп кетип, кол сынып кеткичеңди балбандарга бербейли. Ооба. Ошондой кылмыштар көрбөйсүз. Эң сонун Маке. Биздин спортчулар да даяр болуп калышыптыр. Сен алда ошол жерден туруп эме кылып бер. Бул жерден да. Мен көргөзүп берейин анда бул убакта, Бул чүкө. Чүкөнүн эмне кызмат аткарат бул? Чүкө тууралуу болгондо эки спортчу бир болуп тең болуп калганда, биздин Кыргыздын илгертиден Байырктан келген бул чүкө. Чүкө могу кызыл көк кылып боеп койдук. Могу бөк чик деп айтсак деле болмок, бирок башка мамлекет түшүнбөгөн үчүн биз ушу боеп койдук. Эмнеге деген бул ыргытканда, бул чүкөнү ыргытканда кайсы тарап болсо ошол мисалы кызыл болду, Кызыл болду. Үчүнчү берген таякты үчүнчү кишиге беребиз, сөзсүз. Кызылга түшсө кызылга, көккө түшсө көккө. Анткени ар таяк кармаганда өзүнүн ыкмалары бар. Спортчулар өз каалагандай кармай алат, Ошол прием деп коесу ыкмага көнүп калган жагын кармашат да. Ошол ыңгайлуу болгон жагын кармап алат, Эң сонун эрежелери бар экен. Анда мырзаларды чакыралы ортобузга Маке. Жакшы бир оюн куруп берсин. Бирок агай өзүңүз айткандай, жогоруда айткандай, эки жолу эки ирет жеңгендер жеңишке жетет. Мөрөй ошол тарапта. Эки жолу бир тарап менимче могу кызыл тарап эки жолу жеңсе бул алып кетет. А эгер бир болуп калса чүкө өкчөлөт дагы кайра үчүнчү жолу беттешке туура келет. Эң сонун. Анда Азат мырза менен Эмил мырзанын анда беттешүүсүнө күбө болсак, Ана келиңиздер анда. Биринчи бизде мындай учурашуу салтыбыз бар да. Спортчу сөзсүз оң кол менен көкөрөнү коюп, оң буту таштап ийилиш керек. Учурашуу салты менен баштасак. Агай, учуп кетет 6 метрге чейин деп атпайсызбы? Биз дастар кондорбуз. Биз алга чейин жеткирбейбиз. Мындай үстүртөн көргөзүп беришет, балдар чындыгында экөө тең. Болгон күч эмес, жарым күч менен тартып. Булар аябай чебер балдар чындыгында. Даже бу Азат ушундай случай болгон, ушул экөө тартып таякты да сындырып койушкан. Баракелде. Биринчи жолу, тарыхта, баракелде. Тарыхта бу Кыргыздын баатырлары деп чындыгында болгон окуя болот. Ийгилик каалайбыз мырзаларга гана. Олор. Ай, баракелде. Азыркы мезгилде бул оң тарап кызылга беребиз. Кызылга берген спортсмен бул Таштанбеков Азат. Бул дагы дүйнө чемпионаттарында көп жолку. Мына азыр экөө тартышып, бири мисалы Эмил азыр сыртынан кармады, таякты. Ал эми карама-каршы болуп, Азат неме кылды. Эми могу жерде өзүңөр байкап тургандай, булар баягы бири-бирине карама-каршы турганы түптүз жана Бактияр экөөң түз отурбадыңар беле? Буларды көрдүңөр, бир жак жамбашы кичине өйдө көтөрүп, ар бир немеге даяр болуп турат да, мындайча айтканда. Эми азыр amo tayaqtın ortaoqı sızığı ortağa gelet da, ortağa gelet. Bul aябай түз турушу деле шарт эмес. Ол эки жак кыйшайып же өйдө ылдый болуп турса болот да. Бул анткени спорт болгону бул тактайдан бул жакка же бул жакка ашып өтүп кетпеш керек. Ооба, түз могу ортодо сызык кылып койгонбуз атайын. Ошол сызыкта турса, команда берсе болот. Белен, че! Башталды. Мына баш. Бул кыймылдап атканда мына ореке эме азыр Азат жазып аткан бул стойка да. Бир прием. Мына өзүнүн дене өйдө көтөрүп туруп, ошонун оятта эле карама-каршы сопернигин да өйдө көтөрүп турат. Мына. Буларда болгон күч, жок мына азыр ушунда болгон денең бар, болгон күч иштелет да. Иштелет. Демек туруп алып, бул жака буруп, бул жака демек боло берет, эркин. Эки жака жылып не болсо болот да, эки жака жылып. Мен булар бир жерде туруп эле тартыша бербейт да, мына. Өйдө бир жагына оң жагына кетет, оң жакка кетсе соперник ал жака да ошол кыймылдап туруш керек да. Мына баракелде. Жеңиш кызыл тарапта болду. Кызыл тарапта болду. Бул ийни бул доскага тийип калды, болду. Утул. Жеңилет, Демек ийни тактайчага тийсе жеңилет. Тизеси, чыканагы, башы тийген учурлар аябай көп, ошол убакта утулат. Ал спортчу. Таякты кой берип, анан кармаганда дагы кой берип. Жулуп алса дагы, Жулуп алса дагы. Эң сонун. Азыр эсеп 1-0 Азыр 1-0 эсебинде. Эми кайра 1-1 кылгыла. Экинчи жолу булар эс алгандан кийин таякты көккө беребиз. Көк өзүнө жаккан,
ыкманы кармайт, таякты. Андан кийин кызыл кармайт. Мындай учурлар болуп калышы мүмкүн магай. Мисалы, балбанга ыңгайлуу болуп калса, мисалы, таякты берип атпайсызбы көк спорт чеберинечи. Башында дагы ортосуна кармап, кийинки экинчи ирет тартышканда да ортосуна кармаганга мүмкүнчүлүгү барбы же алмаштырыш керекпи? Бул эки спортчу өзүнө карайт. Буга мүмкүнчүлүк берилди биринчи. Биринчиде кармалды да. Экинчиге спортчу бергенге бердим. Бул дагы ошолдо калмаса бул өзүнүн эрки. Өзүнүн укугун пайдаланат да бул. Андан кийин үчүнчүсүндө дагы өкчөгөндө кимизине туура келсе, ошол эле өзүнө келген. Ал бул биз муну карма тигини кара деп айтпайбыз да. Эң сонун, түшүнүктүү, жакшы. Анда экинчи ортого, таяк ортого. Тарт. Көк тарт. Белем че. Мауруки азыр белем че деген бул эл аралык. Азыр мына. Бул Эмил көк тарапта болду. Эми жана Бактияр айтып атканда 1-1 болуп калбадыбы? Ооба. Эми азыр монуки чүкөнү өкчөйт да. Өлчөйбүз. Чүкө өкчөгөндө кимдикине мына азыр көк болду, көк тарап. Эми көк тарапка таяк берилет да. А бул өзүнө кандай ыңгайлуу кармаса таякты ута турган өзүнүн эмеси бар, ыкмасы бар. Ошол эми же ичинен алат, же сыртынан алат да. Бул жерде чүкө дагы чечүүчү ролду аткарып атыптыр. Ата бабаларыбыз кичикиси бала кезде ойноп жүргөн. Ооба. Ошо бул оюнду унутпай биз дагы ошого киргизип коелу деп ушундай. Азыр Эмил мырзада мүмкүнчүлүк бар, жеңишке жетүүгө. Мүмкүнчүлүк бар. Бул эми чүкөнү жана саканы азыркы бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн улуттук таяк тартыш федерациянын болгондуктан бул жана эл аралыкта челлендж деп коет да. Ошол ыргытып атканда биз ушу чүкөнү пайдаландык уштап. Өзүбүздүн кыргыздардын эметинен. Анда эмесе үчүнчү баштадык кармагыла. Мынакей чечүүчү. Ортого. Беле че. Мынакей баракелде. Жанагы айткан кара жорго стойка ыкманы бул колдонду да. Демек жеңиш кызыл тарапта. Эң сонун баракелде. Куттуктайбыз. Балбандарыбызды сонун оюн көргөзүп бергениңиздер үчүн баракелде дейли. Келиңиз анда урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей түз эфирде балбандарыбыз улуттук таяк тартыш оюнун тартышып, көргөзүп, аябагандай кызуу оюн көргөзүп берди. Агай, сиздерге дагы ырачып дейли. Убактыбыз болсо мынакей аягына чыгып, маегибизди дагы жыйынтыктайлы. Келип бергениңиздерге ырачып билдиребиз. Майрамды жакшы майрамдаңыздар. Улуттук оюнубузду дагы да болсо жайылтып, олимпиадага киргизесиздер деген жакшы үмүттөлөктөрмөн коштошобуз. Сиздерге да чоң рахмат. Чакырып этмейден маанайыбызды көтөрүп, Нооруз күнү ушундай кылганыңар. Дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, Таяк тартыш федерациясынын вице-президенти, башкы калыс, улуттук даражадагы калыс Эркинбек Тезекбаев жана ошондой эле таяк тартыш боюнча машыктыруучу калыс Бактияр Абдраимов жана ошондой эле таяк тартыш боюнча спорт чеберлери Азат Таштанбеков, Эмил Мүзүралиев бизде конокто болушту. Биз болсо кадырман теле көрүүчүлөр, жай ушундай жакшынакай маанайда берүүбүздүн сапарын алдыны көздөй улантмакчыбыз.